Assalamu алейкум, урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу подписчиктер. Сиздер менен мен кайтарадан Азамат Красавчы уулу. Бүгүнкү чыгарылышта Кең дүйнөбү аттуу чыгарманы типаразбор кылып түшүндүрүп берейин, урматтуу достор. Башында чертип кичине ырдаганча кайсы жерде кайсы аккорд колдонулат экенин көрсөтүп берем, кийин акырында типаразбор. Демесе баштадык, урматтуу достор. 3 аккордтон турат. Кыскасы башында деп башталат экен. Бир гитарист байкебиздин ырдаганы. Ошондой кылып баштайбыз. Кең дүйнөбү урматтуу достор, эми кыскасы аккордторду түшүндүрөйүн. 3 аккорд, урматтуу достор, өтө эле мындай жеңил эле ыр, просто мына бою бир аз башкачараак экен. Аны көрсөтүп берем азыр. Кыскасы бою эң акырында, ага чейин олорду. Биринчи аккорд кападастыр, дагы бир жолу айтып өтөйүн, бул жерде туруш керек эмес, каалаган жерге коесуздар. Кападастыр жок болсо, нал лад биринчи лад. Эгерде кападастыр турса, ошодон кийинки лад биринчи лад. Ошондон нал болот. Кыскасы биринчи аккордту биринчи ладда экинчи кыл, экинчи ладда үчүнчү, төртүнчү кыл. Экинчи аккорд биринчи лад биринчи кыл, экинчи лад үчүнчү кыл, үчүнчү лад экинчи кыл. Мына биринчи кыл, экинчи кыл, үчүнчү лад. Анан үчүнчү кыл, экинчи лад. Мына 1 2 3. Экинчи аккорд, үчүнчү аккорд мына биринчи лад 3, үчүнчү кыл, экинчи лад 4 5. Төртүнчү кыл, бешинчи кыл. Болду, урматтуу достор, ушул 3 эле аккорд колдонулат. Эгерде түшүнүктүү болсо, ырга коесуздар дагы кайсы жерде кайсы аккорд колдонулат экенин көрүп үйрөнөсүздөр, урматтуу достор. Болбосо, мынакей азыр ыр менен секинирээк кылып кайсы жерде алмашат экенин көрсөтүп берем. Ырдын башында 3 жолу удар кылса болот экен, урматтуу достор. Ар бир үндүү тамгага бир удар. Анан экинчи аккорд менен башталат. Кең дүйнөбү кең багалбайды деп туруп биринчи аккордду аласыздар. Биринчи аккордду бир жолу чертесиздер дагы. Мен да сүйдүм бир сулуу. Экинчи аккорд менен биринчи аккордко экинчи аккорд менен падышалы. Биринчи аккорд сен болсоң. Үчүнчү аккорд аксайбу. Биринчи аккорд мен болом. Экинчи аккорд
Birinci akort G'de. İki sözden gitti. Bayqadыңыздар mı? Üçüncü akort Jigittin gülü. Bir akortqa iki söz. Birinci akort men bolam. Jigittin gülü men bolam. Урматтуу достор, экинчи аккорд деле куплет деле ушундай эле болот. Күндө келем дейсиздер дагы. Гүл багына дегенден баштап удар кыласыздар. Гүл багы экинчи аккорд. Биринчи аккорд менен шанда. Көрмөксөн болсун. Şu padişah kızı degende ikinci akort menен kыласыздар. Урматтуу достор, түшүнүктүү болуп окшойт. Анда мен боюн көрсөтүп беришке аракет кылайын. Кичине кыйыныраак, жеңилирээк кылып көрсөтөм. Жеңилирээги мисалы ылдый өдө удар, өдө удар, өдө. Ушул бой бир түрдүү бой, жеңилирээк түрү. Кең дүйнөгө. Ушул бир бойда, мындай. Ушуну кайталайсыздар. Ушундай кылсаңыздар болот да, бир жолунан секиндирейин. Ылдый өдө удар, өдө удар, өдө. Ушуну тезирээк кыласыздар да. Кайырмасына келгенде деле мисалы падышак сен болсоң турлай келе атабы кыскасы ушул урматтуу достор. Экинчи түрү ылдый өтө тез болот да, мына тезирээк кылыш керек. Кең дүйнө дегенди тез кылыш керек. То есть эки жолу ылдый өдө удар, өдө удар. Аны кичине өдө кылып коет экенсиздер. Ылдый, өдө удар, өдө удар, өдө. Ушундай кылса болот, бирок башын өтө тез кылышыңыздар керек. Мындай да, мисалы кең дүйнө байкап атасыздар, ылдый, өдө удар, өдө удар. Ушуну өтө тез кылсаңыздар башындай бир аз жакшыраак чыгат экен. Мисалы кең дүйнө мен да сүйдүм бир сулууну. Урматтуу достор, үйрөнүп кетесиздер деп ойлойм. Бардыңыздар аман болуңуздар.